давай мынаны кылам десең бири кылбайт. Неге? Акча сурайбы? Жок, кылбай атат да, жок болуп атат да. Kimdir milyardlab akça kılıp atat, kimdir kasal bolup akça sağlık kılıp demek leçin alıp atat da. Жоқ, бешенің бір өсінек бар екен, юнит стройдың паспорты бүгін күнде değiştiği бар, өнөтө. 27 жылға чейин, қалғандары алынбаптыр. Мыйзам бузуу деп эсептелинеби? Эми бул жерде мыйзам бузуу башында бул кандай болуп калат? Айыл өкмөт лицензия карап туруп эле берет экен да. Кайсынысында паспорт бар, кайсынысында бүгүнкү разрешение бар, кайсынысы канча сом экологиялык нормативдик ченем төлөмдөр төлөп аткан толук маалыматы жок. Сиз көргөн бул кирпич завод Оштун Кара-Суу районуна караган Датка айыл аймагында жайгашкан. 10 жылдан ашык убакыттан бери кирпич өндүрүп, 20 гектар жерди ээлеп турат. Бердик ата курулуш жоопкерчилиги чектелген кому каалагандай калчап иштетип келген жер болсо, дагы деле айыл чарба багытында. Сиз мамлекетке караган 20 гектар жерди казып, каалашыңызча иштете аласызбы? Жок, жердин чекесин ою электе тиешелүү кызматтар келип, айып салып жатып калышат. Эмнеге бул жерге эч кимдин колу жетпей жатат? Айыл өкмөт жетекчилиги мыйзам жол бербеген жерди эмнеге ижарага берип келет? Алдыда кенен айтып берем, аты жөнүм Кенжебек Маматсадыкова. Заводду tutulları кыйнаяпты bizi. Бул Азизахан Азимжанова үйі Бердикатай курулуш ЖЧКсы иштеткен кыш заводдон 15 метр аралыкта жайгашкан. Ал завод курула баштаганда жергиликтүүлөр каршы чыкканын, бирок андан эч кандай жыйынтык болбогондугун айтты. Азыр эми кыш бышыруучу мештен чыккан түтүн менен жыт жашоосуна бир топ эле кедергисин тийгизип жаткандыгын билдирди. Заводду tutulları кыйнаяпты. Кыш заводдун түтүнү бизди кыйнап бүттү. Свет өчүп калабы же көмүргө бир нерсе кошушабы билбейм. Көп учурда көңүл айнаткан жыт келет. Коробуздагы дарактар куурап калып жатат. Улам жаңы эгебиз улам куурайт. Түтүн чыгара турган морлорун бийгирээк кылса түтүн жогору чыгып кетип, бизге келбейт эле. Башкалар ошентип жогорулатып койгон. Аны деле кылбай жатышат. Кирди үйдүн ичине жаябыз. Эшиктерди, айнектерди ачпайбыз такыр. Богоктон операция болдум. Андан кийин инсульт болуп калдым. Заводдон чыккан жытка чыдаш кыйын, дем алышым оорлоп барат. Жаз келип завод иштеди. Кыйналып баштайм. Кышында андай болбой калат. Алаз келгенсип КамАЗдар үйгө жакын жүрүп, үйдүн дуалдарынан жарака кетип жатат. Чоң КамАЗдар келип калган. Ошолор жүк алып өткөндө үйлөр титиреп кетип жатат. Азизахан Азимжанова завод кимдики экендигин деле билбейт, бирок эл арасында кышты өндүргөн Азамат Арапбаев экени айтылып эле жүрөт деди. Атахановду балдар иштейт. Данияр Атаханов дейсиз? Ал ким эле Данияр Атаханов? Депутат, орта депутаты. Ошолар иштейди, өзү таги ким экенин биле албайбыз. Көп адам айтат, Азамат Арапбаев дейт хаммасына. От всех печей поднимается черный дым, и это распространяется по району. Разве так можно поступить с людьми? Невозможно дышать. Заводдон чыккан кара түтүн айылды каптап, ден соолугубузга зыянын тийгизип жатат деген бул видео тасма ушул жылы майдын 19-унда соц тармактарга жарыяланды. Өткөн жылы да ушул эле заводдон капкара түтүн чыгып жатканы интернет желесине жүктөлгөн эле. Биз видеонун автору жергиликтүү тургун Садыкчан Исмаилов менен да байланыштык. Ал бийлик заводдогу бул алешемдиктерге көп жылдан бери эле көз жумуп келе жатат деген пикирин айтты. Bu zavod 2007-2008 yıllar kuruldu da. El narazı oldu. Men Oştu'da yazdım, Meriye'ye yazdım. Hiç kanday netice boldu da. Bari bir o zavod kuruldu. Anan keyin bir nasıl barıydı da, yani kazanı. Bari bu zavodda 3 kazan oldu. Hazır 3'te o çokta da hış kalmadı da. Hış zavod el yaşayan yerden aşk kesip 20 metre alısta da, jamba yaşta. Endi aliga 3'te kaç yıl işlegende yaşaş ilacı buluyor haldatta.
demek загазованность, шум, драм и ошол заводның ошо элдин алдына өткөн жолдан машиналар жүрөт да. Баршыгорузня, камаздар haligi 5000-6000 kişi жүктөп, o жерден жүрөт да. Үйлөр жарылып бүттү. Балдар ооруп атат. Мени аялымда мына ооруп калып, азыр астма болуп калды. Тышкарыга бир кирпи ире албайбыз, отура албайбыз. Загазованность, кап-кара түтүн басып келет. Эми мыйзамга келели. Кыргыз Республикасынын жерге байланыштуу мыйзамдарына ылайык жер казып иштетүү үчүн биринчи лицензия күбөлүк керек. Башка зарыл маселе иштетүүчү жер айыл чарба багытында болсо, сөзсүз түрдө өндүрүш багытына өзгөртүлүшү керек. Бул өкмөттүн же азыркы министрлер кабинетинин төрагасынын колу менен гана чечилет. Ага чейин экология, санепит көзөмөл, архитектура сыяктуу оңго чукул тиешелүү органдардын оң корутундусу керек. Биздин мисалда, эгерде мыйзамга такай турган болсок, бери дегенде санепит көзөмөл кызматы оң корутунду бербеши керек. Анткени кыш өндүрүүчү заводдон хлор, ангидрид сыяктуу уулуу заттар бөлүнүп чыккандыктан биринчи класстагы өндүрүштөр объекттерине кирип, коргоо зонасы 1000 метр болушу керек. Бул деген сөз заводдон чар тарабында 1 чакырымда аралыкта эч кандай туракча, эс алуучу жай жана башкалар болбошу керек. Өндүрүш үчүн дагы бир маанилүү документ бул экологиялык паспорт. Бул иштей турган завод айылына чөйрөгө зыянын тийгизбей жаткандыгын далилдеген документ. Ал ар 5 жыл сайын жаңыланып турушу керек. Биз сөз кылып жаткан заводдо лицензиядан башка эч бир документ жок. Жада калса курулуштун долбооруна да архитектуралык корутунду берилген эмес. Демек иштеп жаткан 3 мештин кандай курулганы белгисиз, бирок иштеп жатат. Бердике ата курулуш ЖЧКсы Юстиция министрлигинен 2012 жылы каттоодон өткөн. Эси катары Маткаримова Гульмира Арзибековна көрсөтүлгөн. Ачык булактарда бул айым тууралуу маалымат дээрлик жок. Жетекчиси катары Юстицияда Даниярбек уулу Улан деген ысым көрсөтүлгөнү. Бирок заводдун жетекчиси болом деген Күнболот Жанибеков жер жеке тараптардан менчик иретинде сатылып алынганын, 2013 жылдан баштап кирпич өндүрүлө баштаган билдирди. Ал мүлктү саткан тараптар өз ара келишпей, иш сотто каралып, натыйжада жер мамлекеттин балансына кайра өткөндүгүн белгиледи. Айтымында жердин иштетүүгө жергиликтүү бийлик уруксат берген, жылына 3 миллионго чейин кирпич өндүрүлөт. Бирок ишти мыйзамдаштырууга азыр мүмкүн болбой жатат дейт. Мен корутундуларды берсине топтодум. Топ. Буга чейин эле, сиз барганга чейин эле, мен былтыр дагы барганбыз. Ошондо деле мен топ алып баргам. Түшүнүп атасызбы, мен документацияны алып баргам. Эме жазып берет акиматтан, сопровождение кат жазып берет, аларды алып барсам, мага эме деп атат. Лицензияң жокко чыккан эмес деп атат. Лицензияң жокко чыккан эмес, лицензия сенин атыңда. Документ айыл өкмөттүнүн атынан келип атат. Түшүнүп атасызбы? Лицензия, жердин лицензиясы менин атымда. Ишкананын атында, документ, трансформациялык документ айыл өкмөттүнүн атынан барып атат. Бул бири-бирине карама-каршы чыгып атат. Сен барасың, госрегистрдан жер укугуна деп өзүңө документ аласың, казып алуу иштерине деп документ аласың. Анан ошонун негизинде жер укукту сагып өтөт. Анан жаңыдан договор түзөсүңөр. Эски токтомдоруңду жокко чыгарат дагы. Жаңыдан токтом чыгарып, жаңыдан договор түзүп, мисалы үчүн жылына мынча төлөйсүң, деп алар кайра дагы башынан өзүнүн ставкасын коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн коэффициент бар да. Ошону коет. Анан мондой болуп келет, госрегистрге барсаң, жашыл китеп берет деп. Арендага, мисалы үчүн 5 жыл арендага алды. Мондай казып иштери менен, кайра репутационный проект менен, кайра иштин бүткөндөн кийин тегиздеп, жаап, кайра чөп өстүрүп, жакшыны алып коюп кетет. Деген эме берет деп. А бул жака келсем, госрегистрге келсем, госрегистрде айтат, жерди биринчи трансформация кылып кел, анан мен сага жер укугун берем деп. Күнболот Жанибеков заводдун ишмердүүлүгүндө кемчиликтер бар экендигин мойнуна алып, бирок ал үчүн эч ким наразы эмес деди. Наразычылык жөнүндө мен азыр сизден угуп атам, бирок алар келип, эркек кишилер, аял кишилер чогулуп келип эле айтышчу эле да. Мурунда фильтр барбы? Жок, мурунда фильтр жок. Демек алар мындай пыр түшүп келет деген турат экен.
пыр түшүп келет деген болсо анда мага айтыш керек эле, бирок мага мен ал жөнүндө айткан жок. Ал жөнүндө эч кимиси эме кылган жокмун. Жанында кошуна менен күндө эле жолугуп, эмелан нарактагылар менен күндө эле чогулуп эме кылып турабыз да. Бердик ата курулуш ЖЧКсы жерди иштеткени үчүн Датка айыл өкмөтүнө жылына 113.400 сом салык төлөйт. Ачык бюджет порталында мекеме 2020 жылы жалпы 529.654 сом салык төлөгөнү жазылып турат. 2021 жылы 1.763.573 сом, 2022 жылы 1.726.519 сом, ал эми 2023 жылы 3.688.553 сом төккөн. Завод мыйзамсыз жерде иштеп жатса, мамлекеттик мекемелер бул төлөмдөрдү эмнеге кабыл алып жатышат? Казылган жер, иштетилген топурак тууралуу расмий корутунду жок болсо, төлөнгөн бул суммалар канчалык реалдуу, жобу белгисиз. Ачы массивинде Бердик ата курулуштан сырткары дагы 4 кыш завод бар. Алардын бири Азамат Арапбаевга караган Даннур ЖЧКсы 12 гектарды ижарага алып, жылына 67.650 сом ижара чегерет. Мурдагы Ош Азия азыр Чынара Текенованын менчигине өткөн ЧП Текенова ЖЧКсы 12 гектар жер үчүн ижара акысын 85.000 сом төлөйт. Ушул эле Текенова менен буга чейин Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон Тажибаев Жыргалбек Дүйшевичке таандык ЧМ Компани 12 гектар жерди иштетип, жылына 85.000 сом төлөйт. Исмаилова Якут Хамидовнага караган Юнитстрой ЖЧКсы 2 гектар жерди иштетүүгө уруксат алып, ар жылы айыл өкмөттүн казынасына 32.400 сом төлөйт. Бул жерлердин максаттык багыты өндүрүшкө өзгөртүлгөнү менен азыр эң аз 2 гектар жерди иштетип жаткан Юнитстрой ЖЧКсынын гана экологиялык паспорту бар. Сиз айткан 5 ишкана боюнча паспорттор буга чейин алынган. Бүгүнкү күндө суроктору бүтүп, кайра продление болгон эмес экен. Кайрадан жаңылап алышып атыр. 5 тең алган. Жок, 5-нүн бирөөсүнүк бар экен, Юнитстройдун паспорту бүгүнкү күндө тийиштүү бар. Өнөтү 27 жылга чейин, калгандары алынбаптыр. Эми ал жерде келгенде ошол бай ичинде полду жазылат да. Неси жазылат? Паспорттогучу. Ичинде ошол жерден канча эмне иштетет, канча объемда иштетет, зыяндуу канча аркы деген ошолорду жазат. Ошолорду биз карап көрүп, баягы Кыргыз Республикасынын 2013 жылы 19 июнундагы 365 токтомдун негизинде ошо токтомго туура келсе макулдашып беребиз. Долбоорун алып келгенде биз документтерин карап, эсил ошол жердин багыты өзгөртүлбөсө, айыл чарба же калктуу конуштан өндүрүш багытына өзгөртүлбөгөн болсо, өндүрүш багытка өзгөртүп келиңиздер деп туруп биз кайтарабыз катынча. Мыйзамда жердин багыты өзгөртүлмөйүн экологиялык паспорт берилбейт деп каралса, эмне үчүн 20 гектарды иштетип жаткан Бердик ата курулушка паспорт берилген? Суроо ачык бойдон. Башка маселе учурда 4 заводдун тең экологиялык паспорту жок болсо, демек акыркы 5 жылдан бери канча топурак казылып, эмне иштер аткарылып жатканы белгисиз. Ошо канча квартал иштесе, ошого отчет берип туруш керек. Мынанча көмүр жактык, мынанча кирпич чыкты, мынанча топурак иштеттик. Мынанча калдык пайда болду, баягы атвал эмеден топурактын кырындылары, ошолордун отчетун берет, анан экологдор плата эсептеп берет. Ченемдик төлөм, экологияга. Я. Отчет кимге берет? Экологдорго берет. Отчетторду өздөрү булар барып сураганга эмеси жок, акысы жок. Алар өздөрү мыйзам чегинде келип тапшырыш керек. Мен силерге ачык айтып коеюн, налогыйга тапшырганда келип тапшырыш керек. Эгер алар тапшырбай, убагында отчетторду бербей, өзүнүн бланкасы бар, убагында төлөмдөрдү төлөбөсө, анда алар мыйзам чегинде жооп бериш керек. Эгер эко-паспорту жок болсо, разрешениясы жок болсо, төлөмү, баягы ченемдик нормативдик төлөмү 7 кратмы размери көбөйтүлүп берилет да, төлөнөт. Бул маселени мисалга айтып кетели. Мисалы бир кварталда 10 миңден же 100 миңден болсо, ошону 700 миңге көбөйтүлөт. Себеби без разрешения ошол жерди иштеткенге, баягы таштанды жайгаштыруу жагы, айлана чөйрөгө келтирген зыян боюнча жанакы выброс деп коет. Ошол жагындагы разрешениялар, уруксат кагаздары 1 жылына берилет, жок болсо 2 коэффициент менен эсептелет.
эгер эки паспорт жок болсо 5 коэффициент менен эсептелет, ошондо 7 коэффициент менен 7ге көбөйтүлүп берилет да. Бирок эки паспорт жок болсо разрешение берилбейт. Казып аткандагы чаң аныкталып бир радиуста таркайт да. Айылга жакын боло турган болсо бул зыяны аябай көп чаңдын. Экинчиден ал биз кыш завод анан бышкан кышта биз кышты бышырыш керек. Ал жерде же газ колдонулат, же электр энергиясын колдонсо болот, бирок биздин шартта азыр мына жергиликтүү көмүр менен бышырабыз. Көмүрдүн сапаты кандай эле? Көмүрдүн баягы калориясы жакшы тап болбогондон бизде атайын баягы электр насостор менен үйлөтүп күчтөндүрүп атабыз. Бышпаган көмүр өзү кам мындай бир арзан сапаттагы шлактарды күйгүзүп иштеди. Анын атмосферага зыяны канчалык экендигин эч ким сурабагандыгы бул туура эмес да. Мештерден чыгып аткан температуранын таасири кыйла аймактарга. Биринчи кезекте мына биздин жаз мезгилинде гүлдөн баштап башкага чейин чаңдаштырып аткан учуп жүргөн баягы курт кумурскалар үчүн деле зыянды. Андан чоңураак тиги жаныбарлардын жаратылыштагы жашоосу үчүн оорлошуп калат. Келип биздин жанагы өсүмдүк дүйнөсүнө сөзсүз түрдө таасир болуп, алар деген баягы оор элементтер кайсы бир чөп катмарында отурат, аны мал жеп атат. Илим ушундай, майдалап, иликтеп, тереңдеп кете бере турган болсо, мал кандай чөптү жеп атат, андан кандай сүт чыгып атат, кандай эт чыгып атат. Аны адам жеп атат, керек деп атабыз. Бул өтүшүп кетиши толук мүмкүн. Эгерде биз баягы чектелген нормадан ашык зыянды көрсөтө бере турган болсок, мунун кесепети аябай оор. Азыр эми тонналаган топурак казылып, андан чыккан зыяндуу заттар оштун үстүн каптап жатат. Кой деген кожо, ай деген ажоо жок. Асанбек Мамраимов буга ишкердик субъекттерди текшерүүгө президент тарабынан мораторий жарыяланганы себеп болуп жатат дейт. Мен билгенден биз экотех инспекция убагынан бери мораторий келип атат, 2018-19 жылдан бери элечи. Ошонун бери эле ишкердиктерди чарба субъектилерин текшерүүнү тыюу салуу боюнча бир гана ошол мурун планга коюп текшерчү элек да. Бүгүнкү күндө бир арыз кылган даттан түшкөндө гана не пландан тышкары текшерүүгө алып келип атат. Эгерде сиздер ушул негизинде бир экологиялык коопсуздук жаралып атат, экологияга терс нерсени тийгизип атат деген объектилер болсо, арыз менен материалдар менен даана болсо, анан биз пландан тышкары текшерүүгө алат элек. Кайсынысында паспорт бар, кайсынысында бүгүнкү разрешение бар, кайсынысы канча сом экологиялык нормативдик ченем төлөмдөр төлөп аткан толук маалыматыбыз жок бүгүнкү күндө. Ушундай эле себеп менен жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматы аймакта бир да жолу текшерүү жүргүзө элек. 2022 жылы айыл чарба министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматы болуп түзүлдүк. Ошол аймактарга башкармалуу болуп, ошондон бери түзүлгөндөн бери анан биз текшерүү органы катарына кирдик, 10 чакты ишкана кирди текшерүү органы катарына. Ал 2022 жылдын июнь айында ишке ашты. Ошол мезгилде биз ал ишканаларды планга коюп беките албадык. Тилекке каршы 2023 жылы президенттин жарлыгы чыгып, мораторий кирип калды ишкердик субъекттерге. Андан кийин 2024 жылга 10 январда дагы мораторий кирип калды ишкердик субъекттерди текшерүүгө. Ишкерлерди колдогула деген жөн максатында. Ошондуктан биз ал ишканаларга текшерүүгө кире элекпиз. Мына мыйзам мораторий киргени рас. Бирок адамдардын кайрылуусунун негизинде кайсыл убакытка карабастан барганга укук берилген да. Анан жаман көрүнбөйүн, күн өтсө эсеп менен жашай бере турган болсок, ушул мамлекет чегерип айлык төлөп аткан мына мамлекеттик ишканалар, ушул мына мекемелер көзөмөлдөөчү ишин аткарбагандыгын биз бетине деле айтсак болот да. Туура эмес. Мораторий деп коелу, эч жака чыкпа дегендик эмес. Анда эмне кылып отур? Мамлекет ошончо айлыктарды берип атат буларга. Ошол жашыл мураста эле айталы, мен өзүм быйыл аралашып жүргөн киши катары ура менен такыр бир дарак өспөй турган жерге деле ошол сайып, эктик, отчет курулай. Ушуну жыйыштырыш керек да. Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамы 16-берене экологиялык экспертиза белгиленип жаткан чарбалык жана башка иштин айлана чөйрөгө тийгизе турган мүмкүн болуучу жагымсыз таасирин болтурбай коюу максатында жүргүзүлөт. Мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусу болбогон учурда жаратылышты пайдаланууга байланыштуу долбоорлорду каржылоого
жана ишке ашырууга тыюу салынат. Силой назначениясы эмне? Багыт эмне? Багытын кайда жазабыз? Муниципалдык жерди ижарага берип жаткан Датка айыл аймагынын азыркы башчысы Сүймбек Мамазаиров кызматка жаңы келгенин, көп маалыматы жок экенин айтып, маалымат берүүгө жер адесин үндөдү. Ал аталган заводдор менен көп жылдардан бери келишим түзүлүп иштеп жатышканын билдирди. Заводдордун ишмердүүлүгүнө эч кандай нааразычылыгыбыз жок деди. Эмне үчүн багыты өзгөртүлбөгөн жер өндүрүш үчүн ижарага берилди? Мамлекеттик мекеме эмнеге өзүңөр мыйзам талаптарын аткарбайсыңар деген суроого мен жок элем деп жооп берди. Жок экен. Сиздерде бул тууралуу маалымат барбы? Экологиялык паспорты. Экологиялык паспорты барбы, жокпу, такташ керек экен. Маалыматыңыздар жок. Эко паспорты барбы же жок экени тууралуу? Пока азырынча жок. Азыр ушундай бир бердиката курулуштукун азыр биз таппадык, өздөрүнөн сурасак дагы бере албады да маалымат. Алардыкы азыр 20 гектар жерде турушат. 20 гектар жерде баягы лицензиянын негизинде айыл өкмөтү менен келишим түзүлүп берилген экен. Эми мыйзам бузуу деп эсептелинеби? Эми бул жерде мыйзам бузуу башында бул кандай болуп калат? Айыл өкмөт лицензия карап туруп эле берет экен да. Тактасамчы. Жердин багытын карабайт бекен, келишим түздү. Жерди карайт, мына токтомдор бар экен. Бар экен. Анан бердиги 2020-жылы берилген сурай. Ижарага алып атканда. Ошону карады, билбейт экен. Ошол молда мен айыл өкмөттө жок болсун. Айыл өкмөттө эмес, Кыргызстанда. Биз иштеп жаткан бардык кирпич заводду кыдырып чыктык. Бар экологиялык паспортубуз бар. Сейфтели, ачкычы жок болуп жатат деген түрдүү жүйөлөрдү айтышып, бирок эч кандай документ көрсөтө алышкан жок. Дээрлик ар бир заводдо кирпич ташып, жыйып жаткан жашы жетелек балдар жүрөт. Бирок өндүрүштү иштеткендер алар заводдо иштеп жаткан ата-энесин ээрчип келген деген эч кандай жумуш аткарбагандыгын айтышты. Ака эмнеге анан жаш балдар иштеп жүрүшөт? İşletesler bular. Yok. Atalar Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодекси 15-берене эмгек шарты зыяндуу же опурталдуу иштерде, жер астындагы иштерде, түнкү убактарда, ошондой эле аткаруу балдардын ден соолугуна жана адептик өсүшүнө зыян келтирүүсү мүмкүн болгон иштерде балдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салынат. Балдардын алар үчүн белгиленген нормадан ашык оор нерселерди көтөрүүлөрүнө, ташууларына жана жылдырууларына тыюу салынат. Буга чейин Ош шаардык кеңештин депутаты болуп, коомдук иштерге активдүү катышып келген эколог Абдыжаппар Акулов экологиялык нормалар сакталбаган өндүрүштө жумушчуларга да кооптулук жаралган учурлар көп болот дейт. Тилекке каршы баягы хронический ооруларга чалдыккан адамдар аябай көп. Учурунда ошол баягы ысык мештин ичинде жана газ чыгып атат, ал жерден канчалаган тап чыгат. Ал деген ошо адамды, кызматкерди коргоочу каражаттар менен камсыздалганбы? Бул бир. Экинчиден ооруп калса компенсациялары төлөндүбү? Анан ал өз калоосу менен иштен кетти кылып кой карабай койгон жагы дагы мыйзамда көрсөтүлгөн да. Баса белгилеп айта кетчү дагы бир жагдай. Ачы массивинде кирпич заводдун сырткары 5 жерде өндүрүш ишканасы бар. Алардын бирин айтылуу Ыргал, Санжар, Канжар Кадыралиевтердин бир тууганы Орунбек Кадыралиев иштетет. Ал 2,5 гектар жерди тең туштары менен бирге өздөштүрүү үчүн менчикке сатып алганын айтты. Бирок жердин топурагы казылып алынып, пескоблок чыгаруучу завод курган. Топурактын терең казылганын ушундан билиңиз, ал жерден өткөн электр чубалгыларынын мамычалары жардын башында калгандай элес калтырат. Кудай сактасын, бирок эртең кандайдыр бир авария катталса, ал мамычаларга ким чыгат да кандай чыгат түшүнүксүз. Жерди казууга эч кимден уруксат албаганын Кадыралиев моюндады. Бирок текшерүүчүлөр келсе, бардык документтерим бар деди. Частный жериңиз? Частный жер. Канча гектар? 2,5 гектар. Мына жер 2,5 гектар. Кызыл китеп алгансызбы? Ошон кирпич эме пескоблок чыгартасызбы? Ошондон мына жер эмне болот? Пескоблок азырынча. Завод курамында атасыз эми, кирпич завод. То есть кирпич заводунда пескоблок чыгара турган завод. Кирпич завод курсаң эме болот. Жок, кандай десем.
мына контейнерди Өзбекстанда кесип бир материалдарды чыгарып атат, лопатка чыгарып атат, кетмен чыгарып атат. Ошого окшогон бир балакет ишканаларды кылыш керек болуп атат. Рухсат неге албай буну баштадыңыз? Эми меникинде азыр мамлекетке барып алып туруп сразу кокустан давай мынаны кылам десең бири кылбайт. Неге? Акча сурайбы? Жок, кылбай атат да, жок болуп атат да. В смысле жок болуп атат? Жок, ошонукунда барып туруп кем мынаны кылайлы, биз бирдеңке кылайлы десе жок. Ол мынандай болот. Ананы кыл, сеники мынаны тегиздеп бүттүң, муну кыл, аны кыл дейт. Курулушка рухсат бербейт да ошондо. Ошондой болуп калат. Ушул эле аймакта үйдө жылытуучу каражат өндүргөн заводдун да эшигин какыладык. Жетекчиси жер менчик экенин, өндүрүшү эми эле жолго коюлуп баштаганын айтты. Ал да экологиялык паспорт ала элек экен. Бул бардык процедуралардан өткөнбүз. Кара сууда 3 айда бир болчу градосоветтен өтүп, ага канча убакыттар кетти. Ол жерде каралып, бардык уруксат бергенден кийин, архитектурадан башка тармактардан бардык уруксат бергенден кийин гана курулушту баштадык. Бул жерге болгон бүт кызыл китеби толук бар. Андан кийин вывод эксплуатация бул 2-3 күн болду, колубузга тийгенде мынакей. Бүт бардыгы органдардын колу турат. Бул иштетүүгө уруксат. Ошол эмелерди бардыгын алдык. Эко-паспортуңуз барбы? Эко-паспорту эми алабыз. Былтыр жөн гана азыраак көмүр жакканбыз, ошого бир 5.000-6 миңдей төлөгөнбүз, эсимде жок толук. Быйылдан баштап толукканды иштейли деп ниет кылып атабыз, эко-паспортторду алып. Эксплуатация 2-3 күн болду колубузга тийгенде. Биз мурда эч ким маалымат бербеген. Анан бизде өзүбүздө деле түшүнүк болбоду да чындыгында. Эксплуатация бүткөндөн кийин калганын төлөсөк болот деп ойлодук да өзүбүз. Ага чейин өзү төлөп келатканбыз да, жылына төлөп келатпайбызбы. Эмелерди түзгүчө деле бизге ошончолук проблема болду бул жерде. Эч ким жардам берген жок. Мисалы үчүн өзгөчүбүз менен канча жылдап сыртта жүрүп иштеп келип анан уруп бирине жеткизсең бирине жетпейт. Ушундай маселелер бар да бизде да толгондо кой. Бул документти өтүрсөң мунусу калат дегендей. Бардыгына жетиш кыйын болот берде. Аймакта GM Invest жана China Transit деген жичикалар да иш алып барат. Алар жерден шагыл казып, аны майдалап иштетип келишет. Биз барганда кызматкерлер маалымат берүүдөн дурус эле качканы менен кийинчерээк жетекчилер телефон аркылуу байланышка чыгышты. Алар жерди айыл өкмөттөн ижарага алганын айтып, иштетүүгө керектүү бардык уруксат кагаздары бар дешти. Бирок көрсөтүшкөн жок. Сиз канча гектар жерди алдыңыз эле ал жерден? 1.8. Канча жылга алгансыз? 2026 жылга чейин. Айыл өкмөтүнөн алынган ижарага 2026 жылга чейин. Бүт мыйзам чегинде бүт документтер бар, паспорт, бүт бардыгы бар. Жылына 60 күн соң ижара ошо депутаттар чечими менен ошондойго чечим чыгарып берген, ошо ижара акчасын жылына төлөйт. Жок, ижарада айыл өкмөттөн ижарага алып иштеп атабыз. Канча жыл калгансыз? Анан неме кылганга 35 жылга чейин. Биз лицензиябыздын срогу 35 жылга чейин да. Айыл өкмөт ошол лицензиянын срогуна чейин бизге менен келишим кылган. Общий берагы 2,5 гектар, нарагы 6-3 гектар. Ошондо 9 гектарга жакын да. Биз мурдараак Датка айыл аймагынын жер адесинен Ачы массивиндеги оюлган бул жерлер тууралуу сураганыбызда, ал аталган жерлердин баары жеке тараптардын менчик экендигин айткан эле. Ээси кимдин атына катталгандыгы боюнча азырынча менде маалымат жок да. Маалымат жок. Бирок ал жерде азыр парник болуп иштетип аткан жер бар. Эски мал базары. Парник кылып, парник иштетип да айыл чарба багытында. Эки парник турат, парниктен кийин бул жагындагы жерди алар казып иштетип атышат да. Ал жагы бирок частный жер деп айткансыздар. Казылып аткандыгы боюнча маалымат жок экен азырчы. Жеке жактарга киргизе албайсыздар да сиздер. Негизи не иш кылып атышат, Кара Суу аймагында да не иш кылып атат, кандай иш аракеттерди жүргүзүп атышат, мындай сиздерди кирип, сурап, тактаганга укугуңуздар барбы, полномочияңыздар? Укугубуз бар. Бирок азыр маалыматыңыздар жок, ошондо. Жок, эми азыр маалыматым лично меники жок экен да. Азыр бул жерде
сактап неме кылсаңыздар неме кылам. Жергиликтүү бийлик бул кадамы менен же аймактагы мыйзамсыз иш-аракеттерди жаап жашырууга аракет кылып жатат, же аймакта такыр компетенциясы жок кызматкерлер иштейт. Болбосо өндүрүш ишканалары жердин жети түбүндө эмес, же көрбөй, тойбай калуучу чакан нерсе эмес. Балким жергиликтүү казынага жылына түшүп жаткан 500 000 сомдун тегерегиндеги каражат бийлик өкүлдөрү үчүн азыр маанилүүдүр. А балким кимдир бирөө өндүрүштөрдү калкалап жаткандыр. Бирок кандай болсо да заводдордун ишмердүүлүгүнөн жарандардын ден соолугуна, өмүрүнө кооптулук жаралып жатса, жер кыртышы ченемсиз бузулуп, экология кыйраса, бул мамлекет үчүн чоң жоготуу, кайра ордуна койгус чоң жоготуу. Аман туруңуз.